Информатика 7 класс. 2 бөлүм. Компьютер жана программалык камсыздоо. Тема: программалык камсыздоонун курамы жана түрлөрү. Сабакка киришерден мурун китептеги шарттуу белгилерге көңүлүңөрдү бурамын. Эсиңе тут. Маанилүү маалымат, аны жакшы эстеп калуу керек. Бул кызыктуу. Тема боюнча кошумча маалымат. Аныктама: жатка билүү керек болгон теориялык маалыматтар. Суроолор жана тапшырмалар. Окуу китебинин түшүндүрүүчү текстинде өзүн өзү көзөмөлдөө үчүн. Компьютердик практикум. Компьютерде өз алдынча аткаруу үчүн тапшырмалар. Кандай ойлойсуңар? Бардык эле компьютерлер бирдейби? Мисалы, үй компьютери менен архитекторлордун компьютери, же болбосо мектептеги компьютерлер менен космонавтикада колдонуучу компьютерлер. Албетте, алар бардыгы бирдей эмес. Ар бир компьютер спецификалык функцияларды аткарат. Силер бүгүнкү сабакта программа, программалык камсыздоо, системалык программалык камсыздоо жөнүндө билесиңер. Компьютер бул адамдын модели. Ал биздин иш жөндөмдүүлүгүбүздү кайталап иш аткарат. Мисалы, маалыматты киргизет, маалыматты чыгарат, маалыматты сактайт жана маалыматты иштетет. Бирок адамдын мээсинин иш жөндөмдүүлүгү менен компьютерди толугу менен салыштырууга мүмкүн эмес. Себеби ал адам тарабынан киргизилген так программаларды гана аткара алат. Программа бул кадамдап жазылган көрсөтмөлөр тобу. Ал берилиштерден маалыматты иштеп чыгууга зарыл болгон аракеттерди аткарууга компьютерди багыттайт. Программалык камсыздоо бул адамдар тарабынан компьютер үчүн жазылган программалардын топтому. Ал эми программалык камсыздоо бардык компьютердин жанындагы түзүлүштөрдү бири-бири менен байланыштырып иштетип турат. Компьютерге сөзсүз түрдө программалык камсыздоо керек болот. Программалык камсыздоо үй компьютеринде көпчүлүк учурда офистик программалар, стандарттык программалар, оюндар жана видео, музыкаларды угууга арналган программалар орнотулган болот. Ал эми конструктордун компьютеринде татаал маселелерди чыгара турган, татаал эсептөөлөрдү жүргүзүлө турган программалык камсыздоолор орнотулган болот. Программалык камсыздоо колдонуучу чече турган маселелер аркылуу аныкталат. Кээ бир учурда компьютердин өзүнөн дагы анын программалык камсыздоосу кымбат турушу ыктымал. Бүгүнкү күндө программалардын саны күн сайын өсүүдө. Алардын айрымдары жок болуп жатышат. Программалык камсыздоо негизинен 3кө бөлүнөт: колдонмо, системалык, программалоо системалары. Системалык программалык камсыздоо бул эсептөө системасынын компоненттери болгон процессор, байланыш жана перифериялык түзүлүштөрүн башкаруучу программалардын жыйындысы. Түрлөрү: аракет системалары жана сервистик программалар. Аракет система бул компьютердин аппараттык бөлүгүн башкарууну, файлдар менен иштөөнү жана колдонуучу менен өз ара мамилени камсыз кылуучу комплекстүү программа. Интерфейс бул колдонуучу менен аракет системасынын байланышуу ыкмасы. Түрлөрү: аппараттык интерфейс бул компьютердин түзүлүштөрүн байланыштыруучу каражат. Драйвер бул компьютер менен жабдууларды жана түзүлүштөрдү байланыштыруучу программалар. Драйверлер жабдуулар менен бирге компакт дисктерде келет. Интерфейс түрлөрү: аппараттык интерфейс, колдонуучунун интерфейси, драйвер. Колдонуучунун интерфейси бул компьютер менен адамды байланыштыруучу программалар. Компьютерлер үчүн эң кеңири таралган аракет системалары булар Windows, Linux, анан Macintosh. Биз магазинден компьютер сатып алып жатканда, ал компьютерде аракет система болушу мүмкүн, болбой калышы да мүмкүн. Бирок биз өзүбүз каалаган аракет системаны орнотуп алсак болот. Аракет система сөзсүз түрдө лицензиялуу болуусу керек. Келгиле, эми компьютерди күйгүзүүнү эске салалы. Ал үчүн жандыруучу баскычты басып, компьютерди ишке чегерүү. Бул турактуу эстен аракет системанын программаларын кезеги менен компьютердин оперативдик эсине жүктөө. Компьютерди күйгүзүү. BIOS базалык киргизүү чыгаруу системасы, аппараттык каражаттарды тестирлөө жана жөндөө, аракет системасынын баштапкы жүктөгүчүн издөө.
компьютерди күйгүзүү. Системалык диск бул катуу же оптикалык диск. Мында аракет система сакталат жана жүктөлөт. Дисктерге кайрылуу кезеги аракет системасынын жөндөгөнгө жараша болот. Ал катуу дисктен, оптикалык дисктен же флешкадан аткарылышы мүмкүн. Системалык дискте атайын программа жүктөгүч сакталат. Программа жүктөгүч компьютердин күйүү этабын улантат. Системалык программалар бул дисктерди тейлөөчү, компьютердик вирустар менен күрөшүүчү программалар, архиваторлор жана башкалар. Булардын ичинен архиваторлорду карай кетели. Биз туулгөнгө сүрөтчү чакырган болсок, ал бизге бир нече сүрөт тартып берет. Сүрөттөр ээлеп турган көлөмдү азайтуу керек болсо, биз дал ушул архиваторлорду колдонобуз. Архиватор бул компьютердеги же башка маалымат алып жүргүчтөгү маалыматты компакттуу сактоо үчүн кысууга арналган атайын программа. Компьютердик вирус компьютерде башка программалык жабдыкка же файлга кирип, аларды зыянга учуратуу үчүн иштелип чыккан колдонуучуга белгисиз болгон компьютердик программа. Вирус чуккандыгынын белгилери. Программалар туура эмес иштеп баштайт, компьютер жай иштеп баштайт, аракет системасынын жүктөлбөй калуусу, файлдардын жана папкалардын жок болуп кетүүсү, файлдардын көлөмүнүн өзгөрүүсү, файлдардын саны өз алынча көбөйүүсү, оперативдүү эстин толушу, экранга күтүлбөгөн билдирүүлөрдүн жана сүрөттөрдүн чыгышы, күтүлбөгөн үндөрдүн чыгышы, компьютердин катып же жай иштеши жана башкалар. Биз вирустардан коргонуу үчүн ар кандай антивирустарды колдонобуз. Мисалы үчүн Доктор Веб, Касперский, Панда жана башкалар. Кантип коргонуу керек? Антивирустук программа орнотуу керек. Компьютерди системалык түрдө текшерип туруу, антивирустун базасын жаңыртып туруу, келген маалыматтарды текшерип, анан ачуу. Коммуникациялык программалар бул адамдар өз ара байланышуу үчүн арналган программалар. Программа бул кадамдап жазылган көрсөтмөлөр тобу, ал берилиштерден маалыматты иштеп чыгууга зарыл болгон аракеттерди аткарууга компьютерди багыттайт. Системалык программа камсыздоо бул процессор, байланыш жана перифериялык түзүлүштөрдүн башкаруучу программалардын жыйынтыгы. Аракет система бул компьютердин аппараттык бөлүгүн башкарууну, файлдар менен иштөөнү жана колдонуучу менен өз ара мамилени камсыз кылуучу комплекстүү программа. Интерфейс бул колдонуучу менен аракет системасынын байланышуу ыкмасы. Ушуну менен сабак бүттү. Саламатта болгула.